Ошентип быйылкы жыл соңуна чыгып, дагы бир жылдын жаңырарына саналуу гана күндөр калып отурат. Аяктап бараткан 2022 жыл Ысык Көл облусу үчүн бир топ жемиштүү жылдардан болгондугун эл жүгүн аркалаган атка минерлер гана эмес, жөнөкөй жашоочулар дагы белгилешүүдө. Жыл ичинде социалдык экономикалык жактан облустун өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизген бир катар иш-аракеттер жүзөгө ашырылган. Бүгүнкү күндө 5 мектеп ишке берилди. Тигил эмелерден, фаптардан 8 болду. Дом культураларыбыз берилди, дагы садиктерибиз 7-6 болду область боюнча. Анан буга чейин дагы мына көп жылдан бери курулуп баштаган бүтпөй келаткан объектилерибиз да бар да. Мына кийинки жылга ушунун баарын биз бүтпөй башталып бүтө элек объектилерге биринчи кезекте ушуларга финанс карайбыз. Республикалык бюджеттен аракет кылабыз, өзүбүздүн Ысык Көл өнүктүрүү фондунан болгон аракетибизди жасайбыз. Бул көп жылдардан бери кээ бир жерлерде ушу башталып, бирок бүтпөй турган объектилерибиз бар экен да. Анан кийинки жылга биз Ысык Көл областтык өнүктүрүү фондунан дагы бул жагына абдан жакшы көңүл бурабыз. Мунун бардыгы облус калкынын жашоо турмуш деңгээлин жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан аракеттердин натыйжасы. Эмесе облус аймагындагы 5 район, 3 шаарда жыл ичинде жасалган көзгө урунарлык иштер тууралуу кененирээк тизмектеп берели. Каракол шаары Ысык Көл облусунун Борбор калаасы. Көлөмү боюнча Кыргызстанда 4-орунда туруп, кышкы жана жайкы туризм туруктуу өнүгүп келе жаткан, табияты кооз, калкы көп улуттуу, келечеги кең шаарлардын бири. Шаарды мындан ары дагы туруктуу өнүктүрүү боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан демилгелүү иштер жасалып, мамлекет тарабынан дагы быйылкы жылы олуттуу көңүл бурулуп, жергиликтүү бюджеттин өсүү темпи жогорку деңгээлге жетти. Өтүп бара жаткан жылы Каракол өнүгүүнүн чекити долбоорунун алкагында шаар ичин оңдоп түзөө, инфраструктураны жакшыртууга мурда болуп көрбөгөндөй суммадагы каражат бөлүнгөн. Ошондой эле 2022 жылы Каракол шаары КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору макамына расмий түрдө ээ болуп, бир жыл бою бул наамды татыктуу алып жүрүүгө жетишти. Мындай макам менен облустун баш калаасы КМШ мамлекеттерин эле эмес, дүйнө элине өзүнүн бай тарыхын, маданиятын, руханий мурастарын, баалуулуктарын тааныта алды. 2020 жылы 240 миллион сом менен аткарылган бюджетти кабыл алганбыз. Мына 2022 жылды 360 миллион сом менен жаап баратабыз. Кудай буйрса бул 120-130 миллион сомго азыр камсыздаган турабыз өсүү темпин. Андан сырткары ушул 2023 жылга өзүбүзгө алдыга 400 миллион сом кылып жергиликтүү бюджетти аткарабыз деген чоң максат коюп жатабыз. Бул дагы Кудай буйрса аткарылат кийинки жылы. Мына быйыл дагы мындан сырткары ушул инфраструктуралык өзгөрүүлөр абдан көп Каракол шаарында, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мунун баары урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич демилгелеген жана колдогон Каракол өнүгүү чекити аттуу долбоордун алкагында жасалды. Токтоло турган болсом 15 километрдин тегерегиндеги борбордук жолдор жана 30 километрдин тегерегиндеги жөө адамдар баса турчу тротуарлар салынды. Тротуарлар кийинки жылы жаз менен полностью бүткөрүлөт. Андан сырткары Каракол шаарында жаңы заводдор пайда болуп атат. Бул асфальт бетон заводу, темир бетон завод, анан ушул жерге козловой краны менен чогуу кылып өзүбүздүн жол чарба ишканасынын базасында салып жатабыз. Буларды атайын ушул мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен сатып алдык. Жалпы жонунан 100 миллион сомдон тегерегинде болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Эң биринчиден жаңы жумушчу орундарды түзөт. Экинчиден биз көп ушул буюмдарды алганда, мисалы үчүн керектелүүчү жол салганга бордюрларды, лотокторду жана башканы алганда ушу сапатына кичине нааразы болуп калчубуз да көп учурларда. Себеби быйыл салсаң кийинки жылы кайра темири чыгып уже шыпырылып калчу. Быйылдан баштап
өзүбүздүн темир бетон заводдон сапатын өзүбүз каалагандай деңгээлде кылып буюрса чыгарып алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан сырткары мына Кыргызстанда эң биринчилерден болуп таштандыларды кайра иштетүүчү завод салып баштадык. Буюрса февралдын аягы менен полностью ишке беребиз. Мына азыр уже полигондун түбүндө бул тазалыктын ишкананын коросунда 2 ангар салынып жатат. Алардын ичине бирөөнө перерабатывающий линия, бирөөнө сортировочный линия коюлат. Андан сырткары эң чоң жаңылыктардын бири ушул Каракол шаарында быйыл Азиатский банк развития реконструкция менен саркындуу сууларды алып кете турчу трубаларыбызды алмаштырып, анан ушул канализационный очистной станциябызды полностью реконструкция кылып баштадык. 24 миллион долларлык долбоор. Муну менен бирге таза суу проектси дагы Европейский банк развития реконструкция менен кетип бара жатат. Ал 11 миллион 200 миң евронга келишим түзүлгөн. Грандовый часть жана эки проектте тең грандовый часть жана кредитный часть бар. Кредитный часть анча көп эмес. Анан муну менен Каракол шаарына ушу водомерный счетчиктер орнотулуп, анан Кашка суу суусуна мехочистка коюлат. Буюрса 2 жылдан биз убада кылганбыз, ошол убаданы аткарыш үчүн иштеп жатабыз. 2 жылдан Караколдун элин таптаза суу менен камсыз кылабыз буюрса. Андан кийинки ушул жумушчордун түзүү боюнча бир катар проекттер ишке ашырылды. Ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу бюджет образующий проектлерди каржыладык. Ушул жеке ишкерлердикин. Алардын катарында мына Каракол шаарында жаңы биздин кинотеатр жакында ишке берилет, уже бүтүп калды. Андан сырткары ушу швейный цех ачылды. Караколдо 250 орундук, 250 адамды жумуш менен камсыз кыла алдык, Кудай буюрса. Китепкананы өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен салып жатабыз. Бул бир гана китепкана эмес, бул жерде инновационный центр болуш керек да. Электротехнический завод бар болчу Каракол шаарында. Ошол менчиктештирилип кеткен, анан ага тиешелүү мына бала бакчасы да бар эле, ал да менчиктештирилип бүт баары сатылып неметип кеткен экен. Учурунда ошол электротехнический заводко караштуу 300 орундук бала бакчаны биз жергиликтүү бюджеттен Каракол шаардык кеңештин депутаттарынын чечими менен 15 миллион сомго сатып алдык. Анан өзүбүз уже мына жергиликтүү бюджеттен 11 мектепке жаңы корпус баштадык. Мамлекеттик бюджеттен 2 авариялык акыбалда турган бала бакчаларыбыз бузулуп, 120 орундук 2 бала бакча экөө бузулуп кайра салынып жатат. Анан эме шаардын ичинде 30 миллион сомго көчө жарыктар орнотулуп жатат. Селекционный сбор мусора деп коет, ушул ар биринин өзүнчө секциясына жараша баягы пластигин өзүнчө, темирин өзүнчө, айнегин өзүнчө кылып сортировка кылып таштай турчу мусорный урналарды койдуруп атабыз. Каракол шаарында завод болгондон кийин ал да сөзсүз түрдө болуш керек. Анан булардын баарынын арты менен ушул элдин коопсуздугун кандай кылып камсыздайбыз деп ушул биздин ички иштер бөлүмүнө, Каракол шаарынын ички иштер бөлүмүнө видео көзөмөл орнотуп берип жатабыз. Каракол шаары боюнча борбордук скверибиз, парктарыбыз буюрса акырындан жанданып келатат. Мына Дом моряковдун жанына Аккайыңдар аллеясын салдык. Анан кийинки жылы мына Восход микрорайонуна азыр пландаштырып жатабыз. 23-жылы жакшы парк пайда болот. Андан сырткары Пушкин паркынын реконструкциясын баштайбыз, ушу балдарга бир оюн зоок шартын түзүп бергенге. ПСРди кабыл алдык биз 2022-23 жылга план стратегического развития деп. Анан ошонун негизинде биз көргөзгөнбүз. Жол салсак, жолдун канализациясын дагы суусун да биротоло сразу карап кетишибиз керек. Бирок ал жолго тиешеси болбош керек депчи. Жолдон сырткары тротуарда болобу, жолдун жээгинде болобу, бирок себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер да, бизде эң негизги көйгөй эмне эле? Караколдун суу түтүктү сууну алып өтө турчу трубаларыбыз бизде бир 50, 60, 70 жыл мурун салынган. Эскирип бүткөн. Анан жаңы жол салабыз, бир аздан кийин эле бая труба жарылат, ал жерди кесип, жамачы кылып жатып калабыз да. Анан ошон үчүн Токтогул, Торгоев, Пржевальскийди салганда дагы биз убакыт бир аз созулду, бир жылдан ашты, бирок мен абдан кубанычтамын. Мына бүгүн уже бүттүк. Баягы жакшылыктын эрте кечи жок. Бирок ушул 3 көчөдө тең биз водопровод суу алып өтө турчу түтүктөрүн полностью жолдун ылдыйкы бети менен, тротуар менен алып кеттик. Канализация салмашып калды. Баягы
кабатырланбайбыз да, эртең бул жерден кайра жарылып жолду жууп кетет депчи. Бизде билесиздер, учурунда Караколдо асман тиреген керемет теректерибиз бар болчу. Каракол город Тополей деп дагы абдан баягы Кыргызстанда атагыбыз чыкты эле, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ал көрүнүш таптакыр башкача. Акырындан бактын баары кыйылып, себеби ал дагы бул естественный процесс. Бул естественный процесс, анткени бактар карыды, учуру келди, алынды, бирок ордуна ушу отургузулганда кичине көйгөй жаралып калганда, себеби учурунда Караколдун ирригационный система, ушу арык системасы талкаланып калган. Азыр эми биз ушул каржы министрлиги Европа өнүктүрүү банкы менен биргеликте иш алып барып, жашыл шаарлар деген долбоору бар. Ушул Европа банкынын ошол долбоордун негизинде Каракол шаарына тиешелүү жашыл шаар деген долбоор иштеп чыгып, азыр ушул министрликтин кароосунда турат. Эгерде жактырыла турган болсо, 23-24 жылдан баштап биринчи ТОсун разработка кылып алып туруп, анан шашпай детально Караколдун бүт ирригационный системасын восстанавливать этебиз. Каракол шаарынын мэриясы, государственный ипотечный компания, анан Гострой болуп, үч тараптуу кол коюш, келишимге кол коюшуп, ушул Каракол шаарында 2023 жылы 9 кабаттуу, эң биринчи 9 кабаттуу 2 үй салынып баштайт. Бул биздин мэриянын кызматкерлерине, муниципалдык мекемелердин кызматкерлерине, дорожник, тазалык, зеленстрой, водоканал, автобазанын ушул бизге муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин кызматкерлерине, андан сырткары Караколдо иштеген мугалим, анан медицина кызматкерлерине деп келишим кол коюшуп, 198 батирлүү 9 кабаттуу 2 үй салынып баштайт буюрса. Ушул биздин облустук оорукананын жетекчилиги бир аракет кылып, демөөрчүлөр менен иш алып барып, анан ошол жерге бир гинекологический центр салынды. Абдрахманова Боронбайдын кесилишине чоң поликлиника салынып жатат. Катарский фонд менен булардын баары тең мына азыр ишке берилет. Анан биздин эң негизги Караколдогу баягы 2022 жыл Каракол шаары кымыш өлкөлөрдүн маданий борбору деген иш-чарабыз болду да. Анан мен ойлойм, мына кече жакында эле өзүңүздөр билесиздер, биз макамды Санкт-Петербург шаарына өткөзүп бердик. Бизди МФГСтин жетекчилиги абдан куттуктап, өзлөрүнүн куттуктоо барактарын баардыгын беришип, иш-чараны ийгиликтүү өткөздүк деп эсептейм. Рахматтарын айтып кетишти. Мындан ары дагы Караколдо Кудай буйрса жакшылык эле болуп турсун. Көптөгөн дагы алдыбызга койгон максаттарыбыз, пландарыбыз бар. Мунун баарын ишке ашырабыз. Мына ушундай эле демилгелүү иш-аракеттер жыл ичинде Түп районунда дагы орун алды. Район чакан болсо дагы айыл чарбасы, анын ичинде дан эгиндерин, мал чарба продукцияларын өндүрүү боюнча республикада алдыңкы орундарда турат. Райондун карамагындагы 13 айыл аймагында тең бул жылы социалдык объектилерди куруу, оңдоп түзөө, таза суу долбоорлорун ишке ашыруу, чарба аралык жана эл аралык жолдордун курулушу, калктын айырылуу катмарына колдоо көрсөтүү сыяктуу иштер кызуу жүрдү. Быйылкы жылы бир 4 мектептин куруу пландалганбыз. Бул Асаналиев орто мектеби, бул Тогуз булак аймагында көп жылдан бери баягы 70-80 жылдардагы жер тирөөдө жабыркаган, аябай мына коркунучтуу абалда болуп турган мектеп болчу. Ошонун тендери өтүп, мына быйылкы жылы ошол фундаменттер курулуп, азыркы учурда мына кирпичтери салынып атат. Андан тышкары ошол эле Ысык көл аймагындагы Ынтымак айылындагы мектептин аябай абалы начар болчу. Мурунку ушул бала бакчанын ордундагы бир мектептер, бала бакчаны мектеп кылып окуп атышкан. Ал жерге дагы мына мектептин тендери өтүп ал жака курулуп атат. Андан тышкары Каркырада билесиздер, ал жерде дагы көйгөй баняда окуп жаткан болчу да. Ошол жерге дагы 100 орунду мектеп, спорт залы менен баардык мектептер азыркы ушул жаңы типтеги заманбап мектептер спорт залы менен ал жерге дагы тендер өтүп, мына курулуунун алдында турабыз. Андан тышкары өткөнкү жылкы буга чейинки тендерлерден болуп аткан Карымчак мектеби курулуп атат. Албетте мындай бир аз мындай кечигүү менен курулуп атат. Андан тышкары ички сууда, ошол эле Санташ айыл аймагында кең сууда дагы ушул Сылыкбеков атындагы орто мектебибиздин жаңы имараттары курулуп атат. Буйруса буларды биз быйылкы 2023 жылы ушунун баардыгын ишке берели деген өзүбүздүн оюбуз бар. Андан тышкары
биз Ас-Сафа кайрымдуулук фонду менен Чоң Таш айыл аймагына караштуу Жылуу Булак айылына 240 орунду мектепти быйыл эле баштап пайдаланууга бердик. Андан тышкары ошол Ас-Санабил кайрымдуулук фонду менен 30 үй бүлөгө 15 социалдык үй курулуп атат. Биз ушул декабрь айында ишке беребиз деген ойлорубуз бар болчу, бирок мына кыштын келип калгандыгы, андан кийин документ иштерин бир аз кечирээк бүтүп калганына байланыштуу биз азыр ойлоп атабыз 2023 жылы ушул социалдык шаарчаны ал жерде ошол ФАПы менен болот, мечити менен. Быйылкы жылы биз республикалык бюджет аркылуу бала бакчаларды ачтык. Жакын эле Тасма айылында, Кара Сай айыл өкмөтүнө караштуу Тасма айылында 75 орунду бала бакчаны ачтык. Андан тышкары Талуу Суу айылына, Талуу Суу айылында бала бакчаны ачтык. Быйылкы жылы 2 бала бакча ачтык, бирок бул бизде аз. Бизде 36 айыл болсо болгону 10 эле айылда бала бакча иштейт, калган 10 айылында бир 3 сааттык бала бакчалар гана иштейт. Ошондуктан кийинки жылы да биз ушул бир 4-5 бала бакчаны планга киргизип атабыз. Андан кийин кийинки айылдарда биз мектептер курганда ошо эски мектептин имараттары бала бакча кылып туруп, ремонттоп ишке киргизсек болот. Билесиздер, азыр Жашыл Мурас долбоору бар. Ошол долбоордун негизинде биз экология министрлигинин алдындагы жаратылыш коргоо фонду аркылуу ушул 100 гектар бак отургузууну ошол карап чыгып ишке ашырганбыз. 100 гектар эмес, азыр 92-93 гектар болуп калды. Бирок азыркы учурда бүт баары айланасы корголуп, бак дарактар эгилген. Ал бак дарактардын өсүп өнүүсү 93% түздү. Бул жерде биз Жашыл Мурас деген биз да кооператив түзгөнбүз. Ошо кооператив мүчөлөрү аз камсыз болгон үй бүлөлөр болот да. Келечекте ушул жерде биздин жаштар кайрымдуулук жаштар салымы кайрымдуулук фонду аркылуу бул проект ишке ашып атат да. Ал жерде булар 2 жыл ушул ишти иреттеп, колдоп, 2 жылдан кийин асыл Жашыл Мурас кооперативине өткөрүп берет. Түшүм бере баштагандачы. Алардын бирден бири ошол сунуштолгон ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ошол жерге кооперативге мүчө кылып, ошол жерде иштетип, келечекте аларды жакшылыктан чыгаруу. Эң негизги көйгөй мен келгенден бери ушу түп айылына таза суу көйгөй экен да. Биз 2 жолу түп айыл өкмөтү 2 жолу тендерге берди, бирок эч ким кирбей койду. Баягы азыраак суммасын коюп коюпсуңар деп. Азыркы учурда биз ошол Бишкектеги Госстрой менен тиешелүү министрликтер менен сүйлөшүп, проектти даярдап атат. Бунун президенттин иш башкармалыгы Каныбек Тургунбековичтин бунун жардамы чоң. Азыркы учурда ошол параллельно түп айылынын башкы планы жана ошол таза суунун жана канализациянын проекттери бирге кетип атат. Биз ушул проекттин бүтүп алсак, андан кийин 2023 жылга биз акча каражатын карап, түп айылынын ушу таза суу жана канализациясын очистной сооружениясы менен биргеликте бул ишти бүтүрөлү деген өзүбүздүн оюбуз бар. Андан тышкары бизде мына Корумдуда таза суу боюнча иштер жүрүп атат, ичке сууда болуп атат. 23-жылдары ушуларда бүтүрөлү деп атабыз. Мына андан тышкары Байзак жана Кең суу айылдарында мына 80-90% бүтүп калды таза суу боюнча бүт иштери. Андан тышкары биз мына быйылкы жылы Каркыра, алыстагы чек арада жайгашкан Каркыраны таза суу менен камсыз кылдык. Андан кийин Санташ деп коет, Санташ айылы ферма 3 деп коет. Ал жерде да мына таза суу боюнча бүт иш кагыздарын бүтүрүп ишке берилди. Мына таза суу менен камсыз болушту. Андан тышкары мына Ойтал тарап, Кудурга айыл өкмөтүндөгү ушул таза суу системасын ишке киргизүү боюнча да иштер жүрүп атат. Чоң Таш айылындагы ошол Жылуу Булакта дагы мына таза суунун арис аркылуу иштери жүрүп атат. Биз азыр бир топ эле ушу таза суу боюнча иштер жүрүп атат, бирок ошол жерде биз кошо параллель иштерди алып кетип атабыз. Буларды цифровизациялоо боюнча, санариптештирүү боюнча ар бир баягы жарандарыбызга ушул таза суу боюнча дагы акча каражатын төлөш керек, жана ошондой эле төлөгөндө дагы терминал аркылуу же болбосо банк аркылуу төлөп, ошол акча каражат түшүп, кийин эң негизгиси ошол таза суу системасын андан ары ошол сопровождение кылып кетиш керек да. Түп айыл ичиндеги жол абдан начар болчу. Канча жылдан бери каралбай, кыштын күнү мына жүрүүгө мүмкүн болбой калчу да. Жамгыр жааганда биз ошонун 1 километр 300 метр жерин ошол Борбордук көчөсүн асфальттатып мына ишке бердик быйылкы жылы. Бул биздин чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Андан тышкары мына түп ичке суудагы шаты ичке суу жолунда ошол жердеги 1,5 километр жолду асфальттадык. Келечекте ошонун баарын 3 километрден бир аз ашкан жол болчу, ошону
баарын быйыл бүтүрүш планы болчу, бирок тилекке каршы бүтпөй калып, Тасма тараптагы Токтаян ошол түп келген жолуна чейин чыгып кете турган жолубуз бар. Ал жерге дагы бир 2 километрге чейин эле жасалып калып калды. Келечекте ал жакта биз 10 километр жолду андан дагы көбөйтүп туруп, ошол түп келген жолуна чейин эгерде чыгарып бере турган болсок, бул бизге элибизге бир топ шарттарды түзүп берет болчубуз да. Ошолордун баардыгын биз 2023 жылы планга коюп атабыз. 2020 жылы аткарылбай калган нерселерди биздин эң негизгиси ошол жакшы болгон биздин быйылкы жыйынтыгыбыз түп келген жолдун башталышы. Бул жерде билесиздер 39 километрден ошол Каркыра чек арасына постуна чейин жол салынат 3-чү категориядагы. Андан тышкары ошо Каркыра айылынан баштап Чаркудукка чейин 13,5 километрдагы 4-чү категориядагы жол салынат. Бул жол биздин районубузга бир топ өзүнүн район эмес эле облус республикасы бир топ өзүнүн жакшы натыйжасын берет. Биринчиден ал жерде эгерде биз азыр АБР менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жерге биз мына ошо Каркыра постуна келечекте жакшы заманбап бир пост салайлы деп атабыз. Ошолордун баары бүтүп калса, андан кийин арка казактардын да өздөрүнүн жолун бүтүрсө, бул жака бир товар ташуу боюнча кирип чыга турган бир келишимдерге кол коюлса, биздин баягы Алматыга барчу жагы өтө эле жакын болот да, эгерде келген аркылуу бара турган болсочу. Андан кийин туристтердин келиши биздин районубузга социалдык экономикалык абалына бир топ эле бул түп келген жол өзүнүн оң натыйжасын берет. Андан кийин Чаркудукта ошол жерде көп дагы пландарыбыз бар. Ал жака туристтерди тартуу, андан ары Сары Жаз жолдорун оңдоо менен Сары Жазга чейин туристтерди тартуу менен биз бир топ ушул кирешелерди алсак болот да. Түп районуна чектеш аймакта жайгашкан Ак Суу районундагы климаты, айыл чарбасы жана башка бир катар шарттары боюнча Түп районуна окшош. Өтүп бара жаткан жыл район үчүн жемиштүү болуп, социалдык экономикалык көрсөткүчтөр 100% аткарылды. Салык жыйноо 101%, жергиликтүү бюджет 110% аткарылып, былтыркы жылга салыштырмалуу 13,5 миллион сомго көбүрөөк каражат чогултулган. Муну менен катар эле социалдык объектилерди куруу, маданий жайларга көңүл буруу, оңдоп түзөө, мурдатан иштебей калган өнөр жай өндүрүш ишканаларын кайрадан жандантуу, инвесторлорду тартуу, кошумча жумуш орундарын түзүү, таза суу жана жол көйгөйлөрүн чечүү ыраттуу түрдө ишке ашырылууда. Жергиликтүү бюджеттен, түрткү берүүчү гранттардан, анан быйыл бизге ушул мамлекет тарабынан райондук фонд түзүлгөн. Ошол райондук фонд аркылуу, андан сырткары каржылоо булактары ушул Ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу ошол районубузда быйыл 5 бала бакчаны ишке киргиздик. Андан сырткары ушул фаптар боюнча быйыл 5 фаптты дагы ишке киргиздик. Бул негизгиси фаптардын каржылоо булактары бул араб фонддору, Катар фонддору аркылуу 5 фапты ишке киргиздик. Бүгүнкү күндө дагы биздин районубузда бүт элек дагы бир фап Каракол айыл өкмөтүнүн Чолпон айылында салынып ишке берилгенге даярдалып жатат. Кудай буйрса кийинки жылы жаздын алды менен мында ишке киргизебиз. Андан сырткары бүгүнкү күндө районубузда билим берүү тармагында Жаңарык айылында мектептин салынышы бүткөрүү алдында турат. Бул ушул Ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып атат. Андан сырткары Бозучук айылынын Нововознесеновка айылында ушул араб фонддор аркылуу $1 миллион мектеп дагы мындай 90% бүтүп калды. Ошол эле айылдын айыл өкмөттө дагы ушул фонд аркылуу, араб фонддор аркылуу бир бала бакча салынып атат. Каракол Раздольный деген биздин эң көйгөйлүү жолубуз болчу. Өзүңүздөр да билесиздер, көптөгөн элдер, кайрылуулар көп түшкөн. Ошол жолдун 6 километр 200 метрини быйыл салдык. Жалпы район боюнча 9 километрге жакын жол салдык. Андан сырткары быйыл ушул түрткү берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 маданият үйүнө капиталдык ремонттон өткөрдүк. Бул ушул Отрадный айыл өкмөтүндө, Бөрүбаш айыл өкмөтүндө, анан Акбулоң айыл өкмөтүндө. Маданият үйлөрүнү толук капремонттон өткөрдүк. Андан сырткары эң жакшы мындай биздин быйылкы жетишкендигибиз быйыл токтоп турган ишканаларды
ишке киргизүү боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, биздин мына сырт өнөрүндө сары жаз майнинг, вольфрам, олово вольфрамды иштетүү боюнча 2 компания быйыл ишини мындай алдыга жылдырды. Азыр 200-ге жакын адам иштеп, кыш мезгили келип калганына байланыштуу убактылуу март айына чейин токтотулду. Кудай буйрса 2023 жылы март айынан баштап бул ишканалар, өндүрүштөр ишини мындай жандантат. Андан сырткары көп жылдардан бери токтоп турган шахты жыргалаң көмүр кенини бүгүнкү күндө ушу 80 миллионго жакын сомдук инвесторлор инвестиция тартылып, азыр бүт оборудованияларын орнотуп, ушул шахты жыргалаңдагы шахтыны иштетүү боюнча дагы ушул биздин президентибиздин жардамы менен ушул жумуштар алдыга жылып атат. Андан сырткары биз өзүбүздүн ушул ички инвестицияны тартып, инвесторлорду тартуу менен бүгүнкү күндө Жаңарык айылында 150 орунду тигүүчү фабриканы ишке киргизип атабыз. Андан сырткары ошол эле Жаңарык айылында курулуш материалдарын чыгаруучу Перлит чыгаруучу завод ишке киргизгени. Мындай азыр 5 жылга биз суда берип атабыз. Ушу бизге бөлүнгөн Скөл өнөктүрүү фонду аркылуу Ак Суу районуна бөлүнгөн акчалардын эсебинен ошондой эле мына Теплокульченко айылында жүндөн удобрение чыгаруучу ишкананы азыр биз 14 миллион акча бөлүп бердик 5 жылга. Без пайызсыз 5 жылдык суда менен. Бүгүнкү күндө ишкерлер азыр жумуштарды жүргүзүп атат. Кудай буйрса булардын баарын ишке киргизсек, ушул биринчиден жумушчу орун түзүлөт, экинчиден ушул жергиликтүү бюджетке салыктарды төлөөлөр мындай көбөйөт. Районубузда таза суу көйгөйү бар. Таза суу көйгөйүнүн четиден чечип баштадык. Былтыр мына Жыргалаң айыл өкмөтүндө Жыргалаң айылында Аристин колдоосу менен 25 миллион сомдук чоң проект өткөрүп, кечээ ушул октябрь айында пайдаланууга бердик. Андан сырткары азыр бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен Пионер айылында, Отрадный айылында жумуштар жүрүп атат. 70%дай бүтүп калды. Орлиный айылында биз өзүбүздүн ушу түрткү берүүчү грант жана жергиликтүү бюджеттин райондук фонд аркылуу Орлиный айылындагы таза суунун көйгөйүнү чечип атабыз. Андан сырткары Маман айылында ушул жергиликтүү элдин өзүнүн колдоосу менен 1 миллиондой акча чыгарышкан. Андан сырткары биз ушул райфонддон бердик 850 миң сом. Бүгүнкү күндө ал жумуштарда жүрүп атат. Андан сырткары Ак Булак айылында былтыр Аристин колдоосу менен биринчи этабы бүттү. Бүгүнкү күндө ушу 14 миллиондун тегерегинде республикалык бюджеттен калган уландысы жүрүп атат. Себеби айылдын баарын акыбат кылбай калат экен. Ошол кошумча бүт айылды камтый тургандай 14 миллион сомдук бүгүнкү күндө ушул Ак Булак айыл өкмөтүнүн Ак Булак айылында дагы жумуштар жүрүп атат. Биздин эң эле көйгөйүбүз азыр ушул биздин райондук центрдин таза суу бир аз көйгөй болуп атат. Эми бул мындай чоңураак суммадагы акча болуп атат. Бирок аны мындай чечүү жолдоруну чечүүдүн үстүндө мындай иштерди алып барып атабыз. Жети Өгүз району үчүн дагы бул жыл ийгиликтүү жылдардан болгондугун белгилей кетели. Райондун жер шарты айыл чарба продукцияларынын ишинен мөмө жемиш өстүрүүгө ыңгайлуу келет. Бирок тилекке каршы бул жылы айрыкча өрүктүн баасы төмөн болуп, багбандарга кыйынчылык жаратты. Анткени менен бул маселени чечүү үчүн жергиликтүү жетекчилик, инвесторлор донорлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, айылдарга кайра иштетүүчү ишканаларды ачууну колго алууда. Алардын алды өз жемишин бере баштаганы дагы маалым. Ошондой эле туризм багытын өнүктүрүү, айылдардагы социалдык маселелерди чечүү, жашылдандыруу, инфраструктураны жакшыртуу иштерине быйылкы жылы өзгөчө көңүл бурулууда. Быйылкы жылы Кудайга шүгүр райондо бир топ алгылыктуу иштер болду. Анын ичинде мисалы инвестиция тартуу жаатында жанагы чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү боюнча жалпы 7 ишкана жаңы ишканалар ачылды. Ошол 7 ишкана жаңы ачылган ишкананын негизинде 100дөн ашуун бүгүнкү күндө биздин районубуздун калкы жумуш орду менен камсыз болуп отурат. Мен мисал катары айта кетсем, мисалы Тамга айылында Сезим кийим тигүүчү ишкана ачтык. Жакынкы эле күндөрдө мына ыйгарым укуктуу өкүл
Ильяс Жеңишовдун катышуусу менен койка уюм менен чогултуп биз ушул Тосор органик деген жанагы переработка боюнча ишкананы ачтык. Мындан сырткары Саруу айылында эң негизгиси билесиздер, бүгүнкү күндө көл өрөөнүндө жанагы мусор бизде тазалык айрыкча бир жанагы проблема жаратып келет. Анын негизинде ушул таштанды майдалап кайра иштетүүчү мини завод быйылкы жылы мына Саруу айыл аймагында иш жүзүнө ашып отурат. То есть ошогон бир 7ден ашык ишканаларды түзүп отурабыз. Анан эң негизгиси мен өтө баса белгилеп айткым келет. Бул республикалык бюджеттен, же болбосо областтык өнүктүрүү фондунан, же болбосо айыл өкмөттүн бюджетинен бир сомдон тыйын каралган жок. Биз документациясын, проектлерин жергиликтүү бийлик жардам берип, бүгүнкү күндө Барскоон айыл өкмөтүндө дээрлик 93 миллион 250 миң сомдук 150 орундуу 2 кабаттуу болгон чоң жанагы ийри бала бакча түшүп отурат. Азыр бүгүнкү күндө бир 80-85% жумушу бүтүп калды. Кудай буйрса биз ошол 23-жылдын жаз айларына ушул бала бакчаны районубузга беребиз, тапшырабыз деп отурабыз. Быйылкы жылы биз жалпы район боюнча 194 миллион 463 миң 500 сомдук капиталдык курулуштарга биз план жүзүндө баягы пландаганбыз жыл башынан бери. Бүгүнкү күндө жалпы район боюнча 124 миллион сом тегерегинде курулуштар бар жүрүп жатат да. Бул социалдык объектилер. Анын ичинде бала бакча маселеси, мектеп маселеси, ФАП дегендей. То есть ошол районубузда жалпы ушундай иштер жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ийри жанагы эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келген бул жол маселеси. Быйылкы жылы биз айыл өкмөттөрдүн эсебинен, республикалык бюджеттин эсебинен жалпы район боюнча 14 километрден ашык асфальт төшөгөнгө жетиштик. Мунун ичинен бир топ айыл өкмөттөрүбүз ушул көп жылдан бери каралбаган көчөлөргө асфальттар басылды. Мисалы Тамга айылында 3 километр 300 асфальт басылды. Бул жерден ушул республикалык бюджеттен 20 миллион сом бөлүндү. Ысык көл өнүктүрүү фондунан 18 миллион сом акча бөлүндү. Чоң Кызыл суу айылында республикалык бюджеттен мына 1 километрге жакын акча тиги көчөнүн асфальтын бүтүрдүк. Оргочор Бозбешикте 2 километрге жакын асфальт бүттү. Мына эң айрыкчасы ушул Чырак айылында мисалы жергиликтүү ушул Жети Өгүз айылдык аймагынан 20 миллион сом акча бөлүнүп 3 километр 200 метрге жакын көчөнүн асфальтын бүтүрдүк. Мындан сырткары биздин райондун борбор болгон Кызыл Туу айыл аймагы. Ушул жерде биз көчөнүн реконструкциясын баштаганбыз. Айыл өкмөттөн дээрлик 8 миллион сом акча бөлүндү. Өнүктүрүү фондунан 2 миллион сомго жакын акча бөлүнүп, мына азыр бүгүнкү күндө көчөбүз 32 метрге кеңейди. Анын ичинде биз тротуарын жасадык, лотогун койдук, түнкү жарыктандыруусун койдук. Жалпы 3 километр 900 метрге тилекке каршы ушул жанагы суук түшкөнгө байланыштуу азыр толук аягына чалган жокпуз. Жаз алды менен биз толук кандуу кеңейтип, анан ушул көчөнүн 4 километрге жакын ушул районубуздун борбору болгон көчөнү ушул республикалык бюджеттен болобу, айыл өкмөттүн өзүнүн дараметине жараша өнүктүрүү фондуна кайрылып, ушул 32 баягы ширинасы 32 метр болду. Ушул көчөнү асфальт жасайлы деген пландарыбыз бар кийинки 23-жылга. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Министрлер кабинетинен 640 токтом чыккан. Анын негизинде бул өтө ийри чоң инвестиция десек жаңылышпайт. Жети Өгүз районунда ушул Тамга айыл аймагына караштуу Тосор айылында жанагы олимпийский спорт зал куруу боюнча. Бул өзгөчөлүгү баягы жайын кышын эмес, круглогодично иштеп, баягы олимпиадалык дүйнөлүк ушул мелдештерге болгон биздин спортсмендерибизди даярдаганга ушундай бир ийри спорт комплекс түшкөнү турат. Кудай буйрса бүгүнкү күндө азыр жердин трансформациясы боюнча бул жерде 72,2 гектар жердин маселесин трансформациялоо боюнча бүгүнкү күндө иштер кетип атат. Мындан сырткары биз азыр инвестиция тартуу максатында Светлый Поляна айыл аймагына караштуу ушул Сүттүү булакка жана горнолыжный базаны куруу боюнча бир иштерди алып барып атабыз. Жети Өгүз районунун ушул көйгөйлүү маселелердин бирден бири болгон бул таза суу маселеси, канализация маселеси. Кудай буйрса биз 23-жылга азыр ушул алдыда болгон планыбыз бар. Ушул Кызыл суу айыл аймагына караштуу ушул биздин аймактын ушул таза суу маселесин чечсек деген пландарыбыз бар. Ушул калкты таза суу менен камсыздоо максатында биз быйыл ушул 22-жылы
жалпысынан ушул бир топ айыл өкмөттөрүбүздө таза суу менен иш алып бардык. Мисалы Тамга Тосор айыл аймагында дээрлик жалпы 70 миллион сомго жакын акча каражаты сарпталып, ал жерде Кудайга шүгүр 100% таза суу менен камсыз болуп бүттү. Мындан сырткары Жетөгүз айыл аймагында ушул Аристин таза суу долбоору менен Дүйнөлүк банк 82,7 миллион сом бөлүп берген. Азыркы учурда биз ушул 85-90%га жумушту бүтүп алдык. Кудай буюрса ал жерде таза суу маселесин чечебиз. Оргочор айыл аймагына караштуу Бозбешик айылында ушул Аристин Ала Тоо булагы деген долбоордун арты менен таза сууну 100% бүттүк. Бүгүнкү күндө 1500га жакын биздин жарандарыбыз таза суу менен камсыз болуп бүтүштү. Светлый Поляна айыл өкмөтүбүздө бүгүнкү күндө таза суу менен иш кетип атат. Ал жерде 95%га жакын бүтүп калды. Мындан сырткары ушул Ырдык айыл аймагында ал жерде жалпы сметалык баасы 113 миллион сом акча каражатын түзөт. Быйылкы жылга 2 миллион сом гана тилекке каршы бөлүнүп калды. Бирок эң негизгиси жана маселе алдынан мындай ордунан жылып иш кетип атат. Кудай буюрса ушул таза суу менен дагы бир топ айыл өкмөттөрүбүздө иштер мындай алдыга жылды. Тилекке каршы жана сары кыздын тою болбой калды. Эми муну элибизге деле биз туура түшүндүрүп айтып атабыз. Анын негизинде азыр мына ушул Тосор айылында ачылган жанагы Тосор органик сыяктуу биз ушул ар бир жерлерде ушул кичи жана орто бизнести өркүндөтүү боюнча жана переработка боюнча кичи секторду ачуу пландарыбыз бар кийинки жылга. Быйылкы жылы мисалы азыр мына Казакстанга, Россияга бизден ушул Сары кыз деген бренд менен 10 жылдап ушул Жаргылчак айыл аймагына караштуу Актерек айылында 10 жылдап туруп калган компанияны быйыл биз ишке киргиздик. Бүгүнкү күндө мына 10дан ашык киши ал жерде эмгектенип атышат. Продукциясы ушул Россияга, Казакстанга сатылып атат да. Ар бир айыл өкмөтүбүз Кудайга шүгүр мына бир топ техникаларды алдык. Лизинг аркылуу бир топ техникаларды алып, жалпы ушул район боюнча 50-60 миллион сом тегерегинде бир быйылкы 22 жылга биз ушул сумманын тегерегинде техникаларды алдык. Анын ичинде комбайн болобу, же болбосо погрузчик болобу, эми бир топ ушул биздин элибизге баягы жакындан жардам көрсөткөн ушул техникаларды алдык. Мындан сырткары быйыл билесиздер буга чейин 21 жылы 2,5 миллион сом акча бөлүнгөн. Бул жанагы спалар боюнча. Быйыл биринчи жолу мына өкмөтүбүзгө рахмат, биздин районго 14 миллион 800 сом акча бөлүнүп берилди. Мындан сырткары ар бир айыл өкмөт өздөрүнүн жергиликтүү бюджетинен карап, жалпы район боюнча 50 миллион сомдон ашык акча каражатын биз быйыл баягы бөлүп, ошонун негизинде бир топ иштерди алып бара алдык. Анын негизинде быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырмалуу Кудайга шүгүр биздин дыйкандарыбыз жанагы сугат маселесинде бир көйгөй жаралган жок да. Кудай буюрса биз кийинки жылы дагы муну баягы колго алабыз деген ойлорубуз бар. Облус борборунан эң алыс аралыкта жайгашкан район Тоң району. Ага карабастан район аймагында ооз каларлык жакшы жетишкендиктер болуп жаткандыгын байкоого болот. Быйылкы жылы өндүрүштө 153%га өсүш болсо, жергиликтүү салыктарды жыйноо 112%га аткарылды. Айыл чарба тармагында ирригация багытына буга чейинки жылдарда 1 миллион 1,5 миллион сом гана бөлүнүп келген болсо, бул жылы 13,5 миллион сом бөлүнүп, арык каналдарды тазалоо, суу сактагычтар менен суу топтоочу жайларды оңдоп түзөө кызуу жүрдү. Муну менен сугат тармагы кыйла оңолуп, айыл чарба өсүмдүктөрүнөн алынган түшүмдүн жогорулоосун шарттады. Өлкөдөгү электр энергиясына болуп жаткан муктаждыкты эске алып, аймактын жаратылыш өзгөчөлүгүн пайдалануу менен шамалдан электр энергиясын өндүрүү багытында ири долбоорлорду ишке ашыруу максаттары да мерчемделүүдө. Ошондой эле туризм тармагы да райондо келечеги бар багыттардан. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көп жылдан бери биздин күтүп келаткан Үч Коргон суу сактагычы тендерден өтүп бүгүн эксперттер кароонун алдында турат. Кудайым буюрса жакынкы күндөрү ал башталуунун алдында турат. Чок Моратаны өзүңөр билесиңер, көп жылдан бери долбоор иштери бүтпөй аткан эле 6,5 миллионду бөлүп, быйыл бир жылга жетпестен долбоорун азыр даярдап, айыл чарба министрлигине сунуштарыбызды бердик. Ошондой эле Көгүчкөн уя суу сактагычын да кошо бердик. Анын да алкагында иштейбиз деп мен эсептеймин. Анткени азыркы күндө өзүңөргө белгилүү болгондой, бир топ айыл чарба багытында иштер жүрүп атат. Айыл чарба, мисалы, биз Тоң району эмне менен алектенебиз? Мал жандык менен, картошка менен, багбанчылык менен, буудай менен биз сөзсүз түрдө мунун алкагында иштейбиз деп мен эсептейм. Андан сырткары мен айта турган нерсе,
алыскы айылдардын баардыгын кошкондо азыркы күндө мына районубузда жалпысынан, жалпы жөнүнөн 6 мектеп кызуу иши жүрүп жатат. 60-70% бүтүп калган. 6 мектептин арасынан бирөөсү толугу менен бүтүп ишке берилди. Аны кече жакында өзүңөр күбө болдуңар. ФАП иштери мына 8 жерге ФАП курулуп атат, кээ бирөөлөрү бүтүп калды. Балдар бакчалары курулуп атат. Ал дагы 60-70 бүтүп калган жерлери бар, бүткөндөрү бар. Андан сырткары мына жол маселесин дагы көп жылдан бери күткөн биздин мына президентибиздин колдоосу менен Барскоон балыкчы жолу. Бүгүнкү күндө биз жер иштери, көпчүлүк иштери бүтүп калды. Трансформация болгон, коммуникацияга, ирригацияга кеткен бүт жерлерин биз мына кагаз иштерин айыл өкмөттөрү менен ушул райондук жетекчилер менен биргеликте жапатырма тезинен бүтүрүп берип ошонун алкагында иш жүргүзүп атабыз. Андан сырткары үстүңкү жол долинага 3 километр асфальт жол, 25-30 километрге жакын шагыл төктүрдүк. Андан сырткары 2 ашууга тосор тоң ашуусуна колдон келишинче аз май болгон болсо дагы ошонун алкагында тазалоо иштерин ишкерлер менен биргеликте иш жүргүздүк. Алда болсо мына мал жандыкка болгон биздин мамилебиз деп эсептейбиз. Кудайым буйруса аркы жылы дагы бул жакка көбүрөөк көңүл буруп азыркы күндө каттарды жолдоп, иш планга кирдирип атабыз. Минтранс менен кошо биргеликте иш алып баралы. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, бул тосоор ашуусу Минтранстын балансында болгондуктан. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин тоң жергесинде бир топ чоң ишкерлер да бар, орто ишкерлер да бар, майда ишкерлер да бар. Ошолор менен жалпысынан бирге иш алып барып атабыз. Ар бир айыл өкмөттөрү менен өзүбүздүн мамлекеттик жетекчилер менен ар кандай иштер болсун колдоо алкагында жүрүп атабыз. Жер трансформациясы жана башка иштери. Көбүнчө мына балык чарба бизде бир топ өнүгө баштады тоң жергесинде. Андан сырткары мини гез, ошондой эле мына желден алынуучу станциялар, мына күндөн энергия алуучу станциялар курулуунун алдында турат. Метрүнкежи менен өзүңөргө белгилүү болгондой, мына 300 га жер аянтын Көкмөйнөк айыл аймагында трансформация кылып өткөрүп, азыркы күндө 10 га жерисин аларга текшерүү максатында договор кылып бердик. Азыр арендасын берип төлөшүп атат. Андан сырткары эксперимент жүргүзүп атат. Өздөрүнүн техникаларын коюп бүгүнкү күндө ал жүрүп атат. Бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп эсептелинет, Кудайым буйруса. Жакынкы жылдары ал жерде бир топ желден энергия алуучу желелер коюлат деп мен ишенем. Андан сырткары ошол эле Көкмөйнөк айыл аймагынын тегерегинде 1200 га жерин Power China компаниясы аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Бул божомол менен бир 450 миллион доллардын алкагында иш башталат. Ал жерде бир 500 мегаватт ток чыгаруунун алдында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бүт жер трансформациясы жана башка иштерин биз эч кечиктирбестен алар менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Туризмге бизге көл жергеси именно мына 2 указ менен каттуу иш жүргүзүп атабыз. Көлдүн тегерегине чыгып кеткен 100 метрлик, андан сырткары жанакы очистное сооружение. Тазалык максатында ар бир пансионат, ар бир этнотуризм, жол болсо гостиница бүт ошолор менен тыгыз иш алып барып, кандай иш алып барабыз, очистное сооружение коюшубуз керек, туризмди тартышыбыз керек деген уран менен жапатырманы жетекчилер менен биргеликте ар чогулушта ошо менен иш жүргүзүп атабыз. Андан сырткары мына биз районубуздун тегерегинде бир 6 жерге стоп точка ажатканасы менен, ал жерде бүт кофеси менен, башкасы менен, остановкасы менен болот деп анын алкагында иш жүргүзүп атабыз. Андан сырткары мына геопарк деп өзүңөргө жакшы белгилүү болгондой, мына геопарктын алкагында былтыр 1,5 миллион берип, ар жерге мындай жана көрсөткүчтөрүн кайсыл жерде эмне бар, ошонун алкагында иш жүргүзүп атабыз. Бул да болсо келечекте бул абдан мындай стратегиялык план болуп эсептелинет деп атабыз. Андан сырткары мына биздин көлдүн жээгин Кудайым буйруса ген планга азыр аракетин түзүп атабыз. Келечекте ал жер чаржайыт болбостон бирдей типтүү болсун, туризмге жагымдуу болсун, ошо менен биргеликте таза жээк болсун деген максат менен ишти жүргүзүп атабыз. Ошо менен биргеликте мына былтыр жейрендер келди эле тоң жергесине. 15 штук эмеден Өзбек Республикасынан алынып келди, экология министри менен биргеликте. Быйыл мына 2-3 күн болуп калды, 12 келди.
Кудайым буюрса мындагы корук кылып атайын бүгүнкү күндө кармоодо багып өстүрүп атабыз. Климатка жана башка өзүнүн адаптация болгондон кийин муну кое беребиз. Кудайым буюрса бул бүт көлдүн жээгин мындайча айтканда кошумча кооздукту бөлөт деп биз ишенебиз. Негизинен эле 2022 жылы бир топ ийгиликтер болду. Да сөзсүз түрдө мына таза суу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп атат. Всемирный банк аркылуу. Бирок кемчилдиктер да бар, каражаттар жетишпегендиктер бар. Анын алкагында быйыл анализ кылып, кийинки жыл эмне кылабыз, кандай пландарды кылабыз деп анын алкагында иштер жүргүзүлүп атат. Балыкчы шаары 9 жолдун тоомунда жайгашып, Союз маалынан бери эле өнөр жай, өндүрүшү мыкты жолго коюлган шаарлардын катарына кирген. Тилекке каршы өндүрүш ишканаларынын көбү токтоп калганы менен жыл өткөн сайын жандана баштагандары дагы бар. Кала тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү, алардын ден соолугуна кам көрүү максатында шаар бийлиги канализация жана таза суу түтүктөрүн жаңыртып, мындай шарттарга жетпей келген тургундарды камсыз кылуу аракеттерин бул жылы негизги багыт катары аныктаган. Анын аркасында 15 чакырымдан ашуун таза суу түтүктөрү тартылып, акыркы 40 жылдан бери жаңыртылбаган канализация тутуму жаңыртылууда. Ошондой эле парктарды, эс алуучу жайларды куруу, шаар ичин көрктөндүрүү жагы дагы көз жаздымда калган жок. 2022 жылы аткарылган иштер боюнча ушу Балыкчы шаарында канализациялар тартылды. Балыкчы шаарыбыздын ичинде канализация тартылып, алдыда дагы ушу Айзордун көчөлөргө дагы канализация тартабыз деген ойдо турабыз. Таза суу боюнча дагы ушу шаарыбызды таза суу эбир аркылуу кылып атабыз. Эми Кудай буйрса, Балыкчы шаарыбыздын элдери да толук таза суу менен камсыз болот деген ишенич чоң. Балыкчы шаарында 2022 жылга ушу жолдорубуз дагы мынакей Гвардейский көчөбүз, андан кийин Салим Орозбаева көчөбүз, ушулардын баары өйдө жактагы да 1-2 көчө асфальт иштери болду. Эми алдыда дагы өзүбүз ПСР деп коет, бул план социальный экономический развитие деп коет. Ошого дагы 13 көчөнү киргизип атабыз. Алдыда Кудай буйрса жергиликтүү кеңеш депутаттарыбыз колдоп берсе, колдоп беребиз деп турат. Ушу улуу инсандардын атындагы көчө бар, 2 көчөбүз. Ушу Манас көчөсү менен Тоголок Молдо көчөсү. Ошол экөө дагы жакынкы арада башталат. Айта кетчү, Төлөмүш Океев көчөсү дагы 7 километр общий жолдор тартылды. Өндүрүш боюнча айта турган болсок, мобильный домик, ошолордо иштерибиз ачылып атат. Мынакей аяк жактагы 28 кишибиз эмгектенип атат. Балыкчынын тургундары азыр 50 киши жумуш орду менен камсыз болот. Андан кийин да мына мясокомбинат Дордой, аякта мясокомбинат Дордойда бир 50-70 кишинин жумуш орду менен камсыз кылат да. Азыр ошо инвестиция тартуу максатында үстүндө иштеп атабыз десек болот. Бул Балыкчы шаарыбыз 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Билесиздер, көлдүн кире бериши. Бул туризм жакка дагы көп чоң багыт жасап атабыз десек болот. Ушу инвестиция тартуу максатында ушу туризмге да басым кылып, азыр медицинский туризм, спорт туризм ушулардын үстүндө дагы иштеп атабыз. Кудай буйрса, ушул проекттелерди кылып, ушул иштерибиздин баягы үзүрүн көрөбүз деген үмүтүбүз чоң. Туризмден чордону болгон Чолпон Ата шаарына дүйнөнүн булуң бурчунан жыл сайын миллиондогон туристтер келип эс алышат. Андыктан шаар туризмдин мекени деген атка татыктуу болуп, ички сырткы көрүнүшү көргөн адамды өзүнө тартып тургудай болуусу шарт. Шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, парктар менен сейил бактарын оңдоо, көчөлөр менен жөө адамдар жүрүүчү жолдорду жасоого өтүп бара жаткан жылы өзгөчө көңүл бурулууда. Муну менен катар эле көп жылдардан бери көйгөй болуп келген саркынды сууларды тазалоо иштери дагы четинен жасалууда. Биринчи кезекте социалдык тармактайбыз. Биз социалдык тармакта Солнышко балдар бакчасынын чатырынан суу өтүшү экен. Ошол чатыры толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп, бүгүнкү күндө ошол көйгөйлөр чечилди. Мындан сырткары эми шаардагы өзүңүздөр билесиздер, элдин эң эзги көйгөйлөрү бул азыр бүгүнкү күндөгү ушул жол, жарыктандыруу маселеси болуп эсептелет. Мына ушул багытта мына бүгүнкү күндө баардык эле Чолпон Ата шаарынын тургундары, жалпы эле Ысык көл районунун тургундары жакшы билсе керек. Бул мынакей ушул акимчиликтен
Поскай деп коесук, ошол жерге чейин 2 километрге жакын жарыктандыруу такыр жок болчу. Бүгүнкү күндө ушул жумушту 2 километрге жакын жумушту аяктап, мына 1-2 күнүн ичинде жарыктандырууну беребиз. Бул борбордук жол болуп эсептелет. Андан сырткары дагы бир чоң жумуштардан атап айтат турсак, бул Айтматов аллеясы. Ушул Айтматов аллеясында дагы негизинен биздин туристтер, ички сырткы туристтер көп жүрүүчү жол болчу. Ал жерде дагы караңгы болуп эч кандай шарт жок болчу. Бүгүн ушул ал жерде 1 километрден ашык түнкү жарыктандырууну берип, ал жерде бүгүнкү күндө ошол бордюрлөр коюлуп, заманбап бир жакшы абалга келтирдик десек жаңылышпайбыз. Андан сырткары мынакей Абиезов көчөсүндө айтат болсок, ал жерде толук жол асфальтталып, бүгүнкү күндө ошол адам басуучу, жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор оңолуп келатат. Мындан сырткары бүгүнкү күндө мынакей бир спорттук футбол ойночу заманбап аянтча бүтүнүн алдында турат. Андан сырткары шаарыбыздагы Осмонов мектебиндеги спорт аянтчасынын жашыл көк чөптөрү жаңыланды десек биз жаңылышпайбыз. Андан сырткары эми бүгүнкү күндөгү эң чоң маселелердин бири бул мусор. Ушул багытта биз жумуштарды дагы аткарып атабыз. Бүгүнкү күндө ушул шаардагы мусорлор турган контейнерлерди тостуруп, жаңы заманбап кылып, аларды бир жакшы акыбалга алып келип жатабыз десек биз жаңылышпайбыз. Жылдын башында 84 миллион сом болсо, бюджетибиздин бекитилгени. Жылдын акырында мынакей аткарышын 100 миллионго жакын акча каражаты менен бекитип жатабыз. Ал эми ошол кийинки жылга, буюрса келаткан жаңы жылга дагы биз жаңы ниеттер менен, жакшы бир пландар менен бара жатабыз. Эң негизгиси ушул кийинки жылдын башында шаарыбыздын ушул кийинки 23 жылдан баштап 26 жылга чейинки 3 жылдык өнүгүү программасын бекитип алып атабыз. Мына ушунун негизинде бир топ жумуштар аткарылат. Ысык көл районунун аймагында жүргүзүлүп жаткан иштер муну менен гана чектелип калган жок. Быйылкы жайкы туристтик сезон ойдогудай болуп, анын эсебинен жергиликтүү бюджетке түшө турган салыктар мурунку жылга салыштырмалуу 62 миллион сомго көп жыйналды. Райондогу 12 айыл аймактын 5-өө мурдатан эле дотациядан чыккан болсо, бул жылдын эсебинен Ананьево айыл аймагы дагы дотациядан чыгып, мамлекеттин көзүн карабай тиричилигин өз алдынча кылууга өттү. Аймакка инвесторлорду тартып, ишканаларды ачуу менен жана ошондой эле туристтик мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен эми башка айыл аймактарында каржылык өз алдынчалыкка өткөрүү аракеттери жүрүүдө. Район аймагына Асман туристтик экологиялык шаарын курууга, күндүн энергия кубатын иштеп чыгуучу ири долбоорлорду ишке ашырууга, ошондой эле өндүрүш ишканаларын ачабыз деген чет элдик жана ата мекендик ишкерлердин сунуштарын колдоо менен миңдеген гектар жерлер трансформациядан өткөрүлсө, дагы бир тобу даярдык процессинен өтүүдө. Айтор бул жаатта райондун мүмкүнчүлүктөрү жогору. Көптөгөн социалдык объектилер салынды. Ошол эле бир гана өкмөттүн акчасын карап отурбай, фонддун араб фонддор аркылуу мынакей Тарайгыр айыл аймагында, Саргамыш айылында, Торайгыр айылында жаңы фаптар салынды. Ошондой эле ишкерликтерди, жеке ишкерлерди тартуу менен бир өкмөттөн мындай бир жеке ишкерлерди, жеке меценаттыкты тартуулар менен Торайгы Чоң Сарай аймагында 2022 жылы ушул 120 орунду бир жаңы форматтагы, жаңыча архитектуралык көрүнүштөгү, жаңыча заманбап балабакчанын дагы ошол ачылышы болду. Бир балабакчанын жалпы сметалык баасы 70 миллион сом тегерегиндеги акча каражат болду. Өрүктүү айыл аймагында 3 айылда тең тилекке каршы ушу кичине көйгөйлөр бар эле, балабакча боюнча, фаптар боюнча мынакей дагы бир жеке ишкерди тартуу менен 4,5 миллион сомго ушул өз каражатынан Өрүктүү айыл аймагына ушул фапты салып берип жатат. Бүгүнкү күндө ушул чатырларын жабуу иштерине келип калды да. Жаркынбай зонасында жана Каролдуу айылында, Жаркынбай аймагында буюрса мына 2022 жылы кичине үлгүрбөй калдык, бирок толук кандуу ачылууга даяр турат азыр. Каролдуу айылында ушул араб фондор аркылуу салынган 100 орунду балабакча. 2022 жылы ушул Жаркынбай айылында жаңы мектептин корпусун ачуу аземин өткөздүк, жаңы заманбап. Андан сырткары мынакей Ананьево аймагында, Ананьево айылында дагы мектептин азыр Жусуп Абдрахманов атындагы мектептин ачуу аземинин алдында турабыз да. Ал мектеп дагы толук 100%га бүттү.
буюрса 2023 жылдын алгачкы күндөрүндө ошол мектептин дагы ачылуу аземине баардыгыбыз күбө болмокчубуз. Андан сырткары Ананьев айыл аймагында ушул элди калктуу жумуш менен камсыздоо максатында 200 орундуу кийим тигүү фабрикасы ишке киргени турат. Садыреке айыл аймагында дагы бала бакча маселеси бар эле. Өтө эски бала бакчада бери дегенде 40 жылдык тарыхы бар бала бакча болгон. Бүгүнкү күндө ушул 120 орундуу бала бакчанын проекттик баасы 74 миллион сомдук. Бүгүнкү күндө бир 20 миллион сом тегерегиндеги акча каражаты жумшалды. Бүгүнкү күндө имараттын пайдубалы тургузулуп, буюрса муну дагы 2023 жылга ачууга даярдоодобуз да. Темир айыл аймагында дагы жана Темир айыл аймагына 2 айыл кирет, Темир жана Кашат айылдары. Бул айылдарга дагы көйгөй болгон бала бакча боюнча. Азыркы учурда ушул Темир айылында дагы бала бакчанын салуу өнүктүрүү фондунан дагы 68 миллион сомго проект өткөн. Буюрса ал дагы 2023 жылы капсула салуу ишин аяктан дагы баштайбыз. Андан сырткары баардыгыбыз билебиз, Кашат айылында абдан чоң Советтер Союзунун ажырап тарап жаткан кезиндеги мындай салынып калган, башталып калган абдан чоң мектебибиз бар. Ошол мектепти ошол мектепти да максаттуу пайдалануу үчүн ошол азыр биз ошол мектепти дагы комплекс кылуу максатында кылып атабыз. Анткени мектептин имаратынын бүгүнкү күндө факт түрүндө мектептин 3төн 1 гана 3төн 2 бөлүгүн айтсам болот. 3төн 2 бөлүгүн гана колдонуп жатышат окуучулар. Калган бөлүгү бул мектеп өтө чоң болгондугуна байланыштуу калгандыгы бош турат. Корумду айыл аймагында дагы маселелер болгон. ФАП боюнча ФАПы дагы эски бала бакчанын имаратына жайгашкандыктан Корумду айылында салынган эски мындан бир 10 жыл мурда салынып токтоп калган айыл коомдук мончону имаратын перепрофилирование кылдык. Перепрофилдеп туруп, азыр ошол жерге жаңы ФАПты буюрса салып бүтүп, мынакей азыркы күндө иш алып барышты. Расмий түрдө ачылуу аземин дагы 2023 жылдын баштапкы январь айларында кылалы деген ойлорубуз бар. Чолпон Ата шаарында дагы ФАПты ПМК микрорайонунда да көп жылдан бери ФАП бүтпөй келген. Буюрса бул ФАП дагы жакында ишке берилген турат. Өскөл областынын эли дагы сыймыктана турган бир жагдай деп айта алам. Ушу республикалык кароо сынакта ушул Чоң Сарай айыл аймагы мыкты Кыргыз Республикасы боюнча эң мыкты айыл аймак деп табылып, ошол башкы гран-прини жеңип алды. Жана 1,5 миллион сом утуп алышты ал кишилер. Башка райондорго караганда бизге ушу туристтер абдан көп келгенден ойлошту. Биз ушул туристтерге да ыңгайлуу шарт түзүп берүү боюнча да иштерди колго алуудабыз. Жана ушул биздин жергиликтүү тургундарга ушул дем алуу үйлөрүндөгүдөн кем эмес деген шарттарды түзүп берүү боюнча ушул азыр биз пилоттук деп 3 жерди карап отурабыз. Мынакей Чолпон Ата шаарына проект жасалып бүттү. Сметаларды азыркы күндө жасалып атат. Чолпон Ата шаарында 1 муниципалдык пляж, Кароо айыл аймагында 1 муниципалдык пляжды жана ушу баарыбыздарга белгилүү Чоң Сарай айыл аймагынын Өрнөк айыл аймагынын астындагы этно боз үйдөн жасалган көлдүн жээгинде жайгашкан бир шаарча бар экенин баардыгыбыз билесиздер. Ошол шаарчаны дагы ушу заманбап кылып, ушу 100 метрлик коргоо зонасынан чыгарып боз үйлөрдү орнотуу боюнча аллеяларын салып, электричествосын киргизип, жана эң негизгиси канализациялык тутумду киргизип берүү менен ушул көлдүн жээгинде жайгашкан ушу баардыгын көл жээктин жагында төгүп, ошол заманбап даратканалары менен салып берүү боюнча биз ушу толук проектини бүтүрдүк. Буюрса 2000 областагы биздин областтын жетекчилиги да ушул биздин демилгени колдоп беришти. Колдоп беришип, буюрса ушул 3 азырынча ушул 3 муниципалдык пляжга акча каражатын бөлүп беришти, карап беришти. Буюрса ошол сыяктуу эле мынакей биздин райондук социалдык маселеге тийчелүү Үскө районунун аймагында Чолпон Ата шаарында дагы ушул президентибиз ушул президенттик парк деген 127 миллион сомдук долбоордогу
президенттик парк деген абдан бул Чолпон Ата шаарына өтө көрк кошо турган абдан жакшы бир парк салынып бүтүп алдында турат. Буюрса алда жакында ишке берилип, ошол Чолпон Ата шаарынын балансына өткөрүлүп берилген жатат да. Өтүп бара жаткан 2022 жылы Ысык Көл облусунда мына ушундай көңүл кубантарлык иштери аткарылды. Алдыда дагы жергиликтүү калктын жашоо турмушун жакшыртууга, аймактын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, экономикасын алга жылдырууга багытталган алгылыктуу аракеттер улантылмакчы.